Бүгін ішіле күн жақсы аябай көрдіңөрбү, күн ачылып, смог жоқ. Силерге да бир нерсени көргөзөйүн дедим элем жүргүлө. Бияка таксилер токтойт көрдүңөрбү? Такси токтогондо деген могу зеленый эмени көрдүңөрбү? Монда спуск бар. Мындай жапып элес болуп көрдүңөрбү? Монда коляска менен коляска. Көрдүңөр, эшик ачылат. Эшик ачылат, анан отурасың, анан кетесиң. Но это бул такси, а мен болсо силерге ностальгияны көргөзөйүн деп атам да. Любой жерде мондай карта бар. Шаардын периметри бүт, расписание бар, жазылып көрүнөр, поездтик, автобустук бүт бар жазылып. Бул жер болсо автобустун остановка. Анан биздики эме Родина зеленого чая деп коет, ошон үчүн автобустар зеленый болуп турат да. Бияқта автобустун расписаниясы бар. Ушул шаарда почти 28 жыл болот экен жашаганыма. Аябай сонун шаарда, биякта императордун дачасы болчу мурунчу, 300-500 жыл. И она самая интересная да? Ребята, самый вот ностальгия для тех, кто жил в Советском Союзе. Смотрите, это телефонная будка, вы думали, это просто коробка стоит, смотрите, как оформлено. А почему вот так красиво сделано? Потому что японская монета, вот, сейчас я вам покажу, 10 копеек. Вот смотрите, 10 копеек, здесь храм есть, Йодаин, и птицы фениксы на крыше, вот, смотрите. И пойдемте, я вам покажу. Пойдемте, заходите, я вам покажу ностальгию. Смотрите, заходите, здесь телефонная будка. Вот, работает. Сейчас я очки сниму. Так. Сейчас я очки сниму, и мы проверим. Так, смотрите, 10 копеек, ложите сюда, автомат, набирайте номер. И слушаем. О, кто-то звонит. Қарай, көрдіңдер ме? Көрдіңдер ме? Здесь написано Кощу Денба. Это общественный телефон звонит. Представляете? Если вы не ответили, ставите, и деньги возвращаются. Видите, да? Здесь расписание, значит, полиции, скорой помощи, ИЧ-0, ИЧ-Q и морской. Здесь тоже Уми Джикен Дико. Если там что-то ДТП случится, 118. Пожалуйста, информационный центр 171. Вот такие дела, ребята. Я думаю, у вас тоже, наверное, где-то есть, остались, да, телефоны? Ну что, отходим? Почему дверь так открывается? Потому что сюда можно коляской заходить. Этот телефон пользуется для лиц с ограниченной возможностью, да, коляска менен кирип. А если мен обычный киши болсоңор, мына мен аты бересиңер, көрдүңөрбү? Мындай мынтип ачып киресиңер. Жерге мойтуп отурасыңар. Отуруп. Анан тиги япондор деген телефонду алганда моси-моси деп айтышат. Силер моси-моси десе собачка деп ойлой койгула. Моси-моси это алло-алло по-японски. Моси-моси, даре деска, ватаси сабар деси. Оксан имаска, инай деска деп. Эми тамаша. Монтип сүйлөшөсүңөр. Ладно, кеттик дальше. Жолдон бүт бары силерге айтып берем. Интересно, что-нибудь увидим. Так, достар, кеттик. Тиги анча-мынча жолдор кетип баратканда жолду көргөзүп силерге тартып коем, аябай тиги сонун красивый, сон жерлерди көргөзөм да. Так, вперед. Кеттик, достор. Бул деген конечная станция линии Кейхан. Станция называется Уджи.
Эшикте 9 градус. İçine gün çıkıp уже мост эмне болуп атат? Мостты сырдап атышабы, ремонт жасап атышабы. Көрдүңөрбү? Постоянно ухаживает. Мени домкрат менен көтөрүп бирдеме жасап атышты. Эми февраль бүтүп атат. Кудай буйрса марттарда ушактын баары өлө турист көбөйүп, сакураларын распускать этип, бияк Родина чай деп коет, маякта итте знаменитый көчөлөр көп, сувенирлер сатылат, чайлар сатылат. Сон жер көрдүңөрбү? Воротага кирип атабыз. Уже өзүнчө бир отдельный государство каралачы. Мекка туризма деп коет биякты. Бүт Япониядан барып, бүт барып ушакка келишип, бүт барып карашып, заранее келердин астында Википедияны ачып, Гуглды ачып, бүт окуп чыгышат. Каякта барып эмнени караш керек, каяктан барып эмне жеш керек, эмне ичиш керек. Биякта чайдын түрлөрү чыгарылат. Биякта заводдор бар, фабрикалар бар, чайный домдор бар, үйлөр деп коет домдорду, Деп анан светофорду көрдүңөрбү? Мындай светофор эч жерде жок, только Японияда бар. Кызыл моргайт, көрдүңөрбү? Когда красный моргает, надо обязательно бир сера токтош керек бул жердечи. Потому что зеленый эмес, красный да эмес. Бул токтобой кетти, байке, если не дай бог, тетякта полицейский турса, өлдү кармайт. Это нам налево. Деп ана мынаки самый знаменитый ЮНЕСКО, список ЮНЕСКО кирген знаменитый жанакы 10 тыйындын храмы мына сол жакта. Эми кире бериши платный. Аны мен 2-3 жолу киргенмин. Эми силерге келгенде өзүңөр кирип көрөсүңөр да, аябай интересно болот да. Келип $6 төлөйсүңөр, анан кирип целый день жүрөсүңөр да. Бүт барын өзүңөр карап чыгасыңар. Аябай сонун да. Так, едем дальше, ребята, силерге интересный жерди көргөзөйүн деп атам да. Бул деген наждачка, жолдочу, сары. Бул деген гололед болгондо, чтобы не скользили колеса. Көрдүңөрбү? Азыр маякта место бар. Токтойн. Стоянка бар, көрдүңөрбү атай? Скамейкасы менен. Плотина. Тилереме. Мусор көтөрүп атышат. Суу агып келет да. Бул суу деген эмеден келет тиги. Бивако деген озеро, Issыккөл сыяктуу. Анан ал озеро деген Шига деген префектурада. Анан Шига префектура, получается, бул суу деген бияка кетип атпайбы? Биз мен жашаган шааргачы, Киотогочу тияка кылды. Ошон үчүн бул суу үчүн бул Киотонун префектурасы Шигага акча төлөп берет. За воду, понимаете? Ошонун баары анан бюджетке кетип, населенияга помощь кетет да. Мынтип ограждение салышып, тияктан наводнение катуу жаан жаганда деген мыяка бүт мондайнан маяка эме мусордун баары агып келет. Это естественно да. Деп анан тигилер тигинекей мусордун баарын тияктан тазалап атышат, тигинди көтөрүп тазалап турушат. Анан бул суу мындайдан кетип Ужигава деп коет. Ужигавадан анан Осакага кетет бул суучу. Монун баары сакура. Парк кылып коюшкан биякта. Сакура деп азыр музыка ойноп атат. Мен машинени тияка коюп койдум. Дагы кетип баратып бүт баарын айтып берем азыр. Апрелде ушул мосту ачышат да, анан үстүнөн басып көрсө болот.
так атайын токтодум, потому что комментарийлерде бүт барып сурайт болуш керек. Байке, бул линия эмне депчи? Сары линия. Ошону силерге көргөзөйүн деп атпайм. Азыр мотоцикл өтүп кетсин. Буяк көрдүңөрбү? Тиги таш түшпөсүн деп забетонированный, көрдүңөрбү? Забетонированный, таш түшпөйт, анан мох менен покрываться этип калат. Анткени влажность чоң да биякчы, Японияда. Анан тиги суу агып турат да, тиги бул бетон өзү чирип кетпегенге тиги суу чыгып турат. Мынакей азыр машинени угуп атасыңар, кантип айдайт, карап туруңар. Көрдүңөрбү? Тырт деген мынакей. Деп анан мен машинем эме да, компьютеризированный бүтчү. Линиядан чыга албайм. Линиядан чыксам эле меники пипил деп баштайт да. Деп анан мынакей эмне деп. Көрдүңөрбү? Наждачка тиги эме көргөзгөм кытырап турат, көрдүңөрбү? Чак деп. Бул эме против гололёда, повороттон, чтобы не заносило да. Кетип атканда тияка бияка эметип кеткенге. Например, тиги Кыргызстанда боомдо тайгалакко кытайлар моундай асфальт салып койбоду беле. Бул видите, кичине каменистый асфальт. Асфальттын түрлөрү да бар. Жумшак асфальт бар, гладкий асфальт бар, түрлүү. Буякта болсо тиги кичине крупный асфальттын көрдүңөрбү? Анан мындай эметип койгон. По идее, кытайларда ушуна алар бүт баары эме да. Плагиат эмес, тиги эмне деп койот, копируйт кытайцтарчы. Ушунда копировать этип тиги боомду ушундай кылып койсо болмок да. Монтип көрдүңөрбү? Через тияк бияк. Эме шахматный порядок көрдүңөрбү? Бияк пустой. Биякта бар, тиякта пустой, потому что тияктан тагыланып кетсең, бияк тагыланып баратсаң, тиги колесо тияка уже тагыланмай калат. Анан бул болсо краска менен четко стеклянный кылып, оранжевый вот. Байке, оранжевый линию нельзя пересекать дейт. Да, перед перекрестком уже айткам мен. Бул болсо тиги мен силерге айткандай, бул суу Осака жака мен шаар жагыма кетет да. Бул ромбик деген сол жакта болсо, мына сол жакта экөө болот, обязательно экөө болот да. Мынакей биринчи ромбикпен бияқта тиги крестьяндар жашайт да. Анан автобус келет. Не отрезанный мир да, но современный село да. Любой Япониянын любой, экинчи ромбик. Мына экинчи ромбик. Любой Япониянын любой жерине барсаңар, мына мондай арыктар, тиги арык өтүп кетпедимби? Тиги жаганда көрдүңөрбү, мондай эмелери бар. Арыктар көрдүңөрбү? Решетка. Анан бияққа да суу алып келбеген жерде мындай да решеткалар бар, көрдүңөрбү? Бияк тешиктерде. Бияққа да суу кирет. Жасалганда арык закрытый.
деп, значит, бияка автобус келет обязательно. Мынакей расписание, маршрут, расписание бүт автобустун. Значит, 6:20 келет экен, жок 7:20 келет экен, 9:32-де, 1-ден 10 мүнөт өткөндө. Последний автобус 4:35-те. Ну, видите, это село. В основном биякта бүт бар эме. Экинчи ромикти көргөздүм. И мынакей пешеходный переход деп знак турат. И вот, пожалуйста, пешеходная дорожка. Значит, эки ромбик означает, что предупреждение для водителя, что пешеходный переход бар деп. Көрдүңөрбү? Жакта эки ромбик. Бияк аябай тынч деп айта албайсың. Тиякта эме бетономешалка, щебенка, эме цемент жасаган бир завод бар, ошон үчүн машина, грузовой машиналар көп. Анан көрдүңөрбү, бактарды мындай шамал болгондо, кышында мынтип эметип коюшат, жаңы свежий бак, сакура, көрдүңөрбү? Скоро сакура. Остановка, настоящая остановка. Тияктан келет остановка, бияктан келет остановка. Мынакей трактор ары бери чаплап түшөт. Биякта күн жок экен. Тиякта детский площадкасы бар экен, детский садик бар. Школа жок, ошон үчүн көбүнчөсү тиги рассчитанный да. Балдар ушактан велосипед менен барышат. Же автобуска отуруп алып эме городко барышат, 30 деген городко. Школьный автобус биякта жүрбөйт, андай понятие жок. Только детский частный автобустар бар, которые детей в садик возят, и все. Ладно, едем дальше. Токтодум. Көрдүңөрбү, эме речканы эмне деп коет? Японча кава деп коет. Кыргызча васретта. Так, значит, бул дорожка менен можно бегать, кататься. Прям шу шаар бүткөнчө. Бияктан уже шаар башталат да. Тиги эме хайвей, көрдүңөрбү? Хайвей. Тиги наркөстө эме тоже дорожка бар экен, бүт барып чыкап жатат, көрдүңөрбү? Спорт менен заниматься этет. Деп наркөстө храм бар. Маяка лодка токтойт, тиги эме. Прогулочный катер да, двухэтажный, көрүнбөйт, азыр жок экен. Анан болгондо бир күн көргөндө тартып кайра салып коем да. Значит, бияк тиги трубаны көрдүңөрбү? Мусороперерабатывающий завод. Ошак жака көл кетет. Тиги Сыкөл сыяктуу да, Дивако деп коет. Вот. Бияк жагы болсо менин шаарыма кетет. Мен ушу тоолорду арылап, серпантинди арылап тияктан келдим да. Осака жактан. Эми кыргызча айтканда, короче, тиги Оштон эмеге бартам да. Көлгө бартам да, тиги Чолпон атага. Ошентип ойлогула. Десеңер ориентировкаңар эме да, мыкты болот да. Мына бияка велосипедтер, бияка жазып коюптур, велосипед өтпөсүн деп, көрдүңөрбү? Велосипед менен и эме коляска. Значит, Сетагава Райф не дейт? Промедиа дейт. Бияганы 2,5 километр экен, бияганы 1,5 километр экен. Ушундай. Так, ничего, едем дальше. Мына менин тафтам келатат, көрдүңөрбү? Копия. О, номер да крутой экен. О, а меники тиякта турат. Так, кетип баратабыз. Ичине музыка коюп коюп, акырын. Анан тиги комментарийде сурап атасыңар, байке медицина кандай депчи? Медицина Япония платная. В любом случае келгенде, Япония келгенде обязательно медицинский страховка төлөш керек. Медицинский страховка зависит от зарплаты. $1000 тапсаңар,
$400 төлөсүңөр айына. $5000 тапсаңар $500 төлөсүңөр. Это мэрияга барганда специальный отдел бар, ошолор санайт. Канча семья, канча бала, каякта выплата аласыңарбы, албайсыңарбы деп. Так что бесплатный медицина жок Японияда. Ооруп калып, больницага барсаңар 70% өлкө эме государство төлөп берет. 30% силер өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн төлөп бересиңер. Ошондо, например, $10 оплата болсо, $7 өкмөт төлөйт, $3 силер төлөйсүңөр. Жакшы да, зато качество высший, обслуживание супер. Больницага барсаңар вообще фантастика. Космонавт окшоп эле жүрөсүңөр да, анан бацилла, мацилла, анан бахила, махила дегенде кийбейсиң, спокойно киресиң, спокойно чыгасың. Ошонун сонунда анан иттей вежливый, прям ирашаймасе, дозо деп турушат, окини депчи. Бир кудасай деп айтышпайт. Байке калып күлбөчү дейт. Күлкүм келет да, конечно. Мындай заборлар Кыргызстанда да бар экен деп мен уктум. Багында сетканы выкладывать этсем. Молодцы. Карачы кандай дизайн. Жөн эле ташты алып туруп эле тиги сеткага салып койсоң, прекрасный дизайн болуп калат экен. Бул машинанын астында көрдүңөрбү? Премия Toyota дейт. Тиги ак номердин оң жагында тиги лепестокчу 4 эме. Ал деген 70-тен ашканда ушундай чапташ керек. Бул деген пожилой водитель деген сөз. Анан сол жагында болсо тиги 24 часа эме драйв рекорда, тиги камера рекордерди не деп коет кыргызча. Ну, орусчасын айттым, анан кыргызчасын силер жазып коесуңар да, байке мындай деп. Анан эме дейт, сүйлөбөй коеюн десем, бирөө жазып тур, байке комментарий айтканың сүйлөп бер депчи. Анан бирөө болсо жазып атат, байке көп сүйлөткенсиң депчи. Вам не угодишь. Ошо, ай, кечирем, күлүп кетти, күлкүм чыгып кетти. Ну, конечно, комментарий окусаң, эме да. Мен түрі адаммын, анан мен деген эмоцияларым бар да, туурабы? Мен реагировать этишим керек, күлүшүм керек, ыйлашым керек, анан переживать этишим керек, анан тиги нерв болбойт дейт. Нерв болбойт. Ну, келерде нервке тиесиңер ай. Байке тигинти анан минт депчи. Ну, это чепуха, это жизнь деп коет. Боло берет. Мына көрдүңөрбү, тиги уважает, чыгарып койт дегенчи. Пропускать этип. Уже предыдущий видеодо тоону аралап келдик, боомдучу. Боомду аралап келип эми балчыга келип атабыз, рыбачыга. Мына көрдүңөрбү, уже рыбачы деп, рыбачы келатканда сол жакта, оң жакта тиги абрикос сатат го, биякта андай эмес, көрдүңөрбү? Чөткө всё. Кеттик. Карындаштар тиги кечкире братчика дейт. Карындаштар мына эжелер көрөт экен, аябай көп комментарий жазышат. Молодцы, блин, так держать. Вообще отлично. Мына уже шаарга келип калдык, көрдүңөрбү? Балыкчыга кирип бартам. Анан эме, биякта дорожканы көргөзсүм да, сол жакта асфальтированный дорожка. Биякта көрдүңөр, туалет деп жазып турат сразу. Потому что ары бери чыккап жүргөндө тиги сийиңер келет, чыккыңар келет, анан кыйналасың да, каяка кирам, каяка барам, каяка отурам депчи. А биякта андай жок. Мына кетип барат эле, каждый 2-3 километрде туалет бар, таң каласың деп элечи. Анда тиги орский братчикалар айтат, зор байке, зор депчи. Конечно, зор. Чаткал, салам деп жазышат. Молодцы, нарын, Ысыккөл, даяктан, Сузактан. Мына дагы бир туалет турат, көрдүңөр, кирпичный. Өлө сонун туалет турат. Анан бул синий линияны көрдүңөрбү? Синий линияны. Значит, бул синий линия деген означает, что это велодорожка. Ну, тиги шайтан араба тепкендерге мындай жол салып берип койгондо, а силер айтасыңар, байке, а эмне мындай кыска депчи. Ну, это временный, да? Анан отдельно тияка салышат го деп ойлоп атам. В будущем.
потому что в будущем булар ойлоп атат да, и нация спорт менен заниматься этсин, кечке эле тиги үйдө отуруп телефон чукулай бербесин депчи балдарчы. Азыр ошондой болуп калды. Азыр балдар кичке төрөлгөндөн баштап эле силер телефон алып берип коесуңар. Ана сол жакта көрдүңөрбү? Тиги мага окшогон чалдар эметти, теннис ойноп атышат, жыргашып. Анан теннистен кийин кафеге барып, бири менен отурушуп алышып, ушакташат. Түрлүү новосттарды обсуждать этип. Ошол жашоо деп коет ошончу. А силер айтасыңар, силер азыр жашсыңар да, силер билбейсиңер көп нерсеничи. Анан караганда ошо эстейсиңер, бир байке бар эле, тиги Японияда авиа чапкылап жүргөн, ошол айтчу эле, тиги баш отдельно жылат экен, колдор отдельно жылат экен. Анан бутту бир бутту укпайт экен, левый нога, правый нога өзүнчө жүрөт экен деген. Ошону түшүнөсүңөр. Ошону эми унутпагыла. Бир күн эстейсиңер да. Ошону айтты эле, чын эле калп эмес экен депчи. Сол жакта көрдүңөр, тиги балдарды дагы тинтип бастыртып, коляскага салып алып, тиги капризнеларды коляскага салып коюптур, а нормальныйлар басып баратышат. Вот ошо эми таластык досторго таластын салып коеюнчу. Мына карагылачы, зор прям көлдү карагылачы, көлдү. Чиркин карачы. Күн жылганда келип суга түшөм да, мына дагы бир туалет. Бияк болсо көрүнөрбү мында. Тиги күчүктөр менен уже келатышат, уже шаар деген. Балчын тиги эме жакка бартабыз, Дасаф жакка бартабыз да. Асфальттар алчы. Деп мынакей. Так. Эми мына көрдүңөр, тиякта зеленый эме менен жазып тур. Fast speed дейт, көрдүңөрбү? А биякта заправка. Так, бүгүн 158. Значит, бензин биякта Enius'та 90, 100 сом экен почти. Деп бир братчика бар, аябай эме математик, чөткө жазып берет. Мен маганда бензин 94 сом экен десем, ал жазып тур, байке бензин 93 сом 10 тиын. Так что ошо братчика жазып коет анын комментарийгечи, ылдый жакка. Вот. Кеттик. Деп сол жакта дагы тротуарда көрдүңөрбү? Синий дорожка. Тоже велосипед тепсе болот, мынакей. Эки жактан тепсе болот. Эми музыка, рекламный пауза. Авария болуп, эки машина сүйүшүп, маякта 5 бала детский садтын кичке балдарын 3 жаш, 2 жаш, 1 жаштагы балдар жетөө каза болуп калды. Ошондон кийин тиги изгиемен бордюрларды коюшуп, тиги буферлерди коюп чыгышты. Бул деген эми Кусацу деген шаар. Значит, биз Кокмойнокко кирип кеттик да. Жок, Кокмойнок эмес. Тиги Балчыдан кийин эмне? Оң жакка барсаң, Кокмойнок болуш керек, жигиттер. Туура айгырга кирип кеттик. Короче, ми айланды да. Считайте, что туура айгыр жакка бартабыз. Ну, тиги Чолпон ата жакка бартабыз, Балчыдан чыгып алып. Биз тиги южный жагы менен бартабыз. Южный жак, это значит, да, правильно, Кокмойнок, оң жакка чыгасың, жетөөбүз жакта, тиги север жак тиякта калды. Тиги бир братчика аскандай, байке, не гони пургу дегендей, разберете сами. Мен главное силерге тартып берейин, айтып берейин, анан силер комментарийде мен поправлять этип койгула, ошондо интайга интересный болот, туурабы? Так, кеттик дальше.
кетебиз. Основной трассага чыктык. Көрдүңөр, жөөлөп кеттим. Но извинился, ол көтөрүп койду. По идее, менин жолумда мен. Ну, силер айтасың, байке, помеха справа депчи. Ай, бул деген левосторонний. Япония левосторонний, анан бүт бар таңга берди. Аме, бул встречка мени айдап бартат да, байке депчи. Каякта встречка, ай. Япошканын баары тиги правый руль менен келет. Это беда, блин, нация тиги эме. Левый руль бүт бар издеп жүрөт. Вообще көрө элекмин левый рульчу. Мен жөн дырды атып кайдасың деп издеп жүрөт. Аба ырайдагы непонятный. Бир күн чыгат, бир шамал, бир кайра кирип кетет. Так, артта скорый келет деп угуп атасыңарбы? Мынакей. Эмне болот эми? Кандай деп ойлойсуңар? Скорый келет деп. Керек скорый качы. Пока он догонит. Көрдүңөрбү? Сумкасын, корзинасын сүйрөп алып бартат. Степ вагон деп жүрүп, степ вагонда жок уже. Анан фит десеңер, андай машиналар жок. Ал эски машиналар, 30 жыл болгон машиналар жок буякта уже. Бүт жаңы машиналар. Сол жақта Кешанын туалет түгөнүп калыптыр, ошону кирип алайын. Если интересный бирдеме көрсөм, тиги туалет деп магазин ичинде тартып көргөзсөк силергечи. Мынакей ай чиркейин деп. Ох, блин, Toyota турат сапсары болуп. Красота. Жалтырайт. Көз чыргайт. Ой, много чего у нас. Так, карточка бар, каратырчы. Тудум стоянка. Стоянканы көргөз койн эми. Баягы көрүп тартып жүргөн эле стоянка обычный элечи. Цвети сапсары болуп өлө экен ай. Но резинасы лысый экен, кичине. Летний резина. Лак кургузур дейт. Могу степ вагон бу. Вот тафта бар экен меникиде, карачы, 70 номер. А вот Land Cruiser бар экен. Prius дейт, Кейтра, Volvo, Delica, Mini. Көрдүңөр, бир күн кирет, бир чыгат. Непонятки, короче. Мини да чоң экен. Ой, карагылачы айма. Ой, кичине эми
кичине тияка эле токтотпойбу? Вай, не дай бог тиги эмени заграждение кээп салат. Тиякта да стоянка, биякта велосипедтер көрдүңөр. Эме тиги пожарный гидрант деп коет экен багында балдар айтты эле. Пожарный гидрант көрдүңөр. Тиги пожарный келгенче эле булар уже шлангты алып чыга алды, өчүрүп баштайт. Так, что, заходим в магазин. Так, Кешанын туалетине ала кетели. Продуктовыйлардан уже кирип чыктым, картошка алдык. Мынакей могу. Аплика сыяктуу да. Аплика сыяктуу 5 литр дейт. Ушундан экини алып коюш керек. Бул көк чай менен. Бул болсо обычный да. Но Кеша кызым жакшы көрөт да, прям кайф көрөт. Вот. Ушул деген 2 жумага жетет мангачы. Биякта тиги мышыктын тамактары, биякта биздин кийимдер, ботинкелер, көрдүңөрбү, даже консервалар. Силер айтасыңар, байке мышык аябай кымбат экен деп. Мышыктын тамагын көргөндө эле уже өлөң кылады. Аякта күрөктөр бар экен, тиги бирөө сурады эле, байке перчатка бар депчи. Күрөктөр да бар экен, перчаткалар көрүнбөйт, но моундай кайчылар бар, көрдүңөрбү? Тиги эме кескенчи, гүлдөрдү кескен, сонун өлө. Мынакей. Карачы, сонун прям. Вот. Көрдүңөрбү кандай? Жеме топуракта сатылат бул удобрениялар. Семеналар. Бул семеналар деген $2 экен. Буну апарганда өсөбү мен билбейм да. Буну билбейм. Буну тиги дунгандардан сураш керек, өсөбү деп. Бир дунгандарга тиги канттын киреберишинде тиги светофор бар го. Оң жакта дунгандар саат, ошол жакта тааныштарым бар, досторум. Ошолорго апарып берген, аны 3 жылдан бери жете албай атпайм, ошолордон сураш керек. Прижилось или не прижилось? А так сейчас вести рисковать смысла нету. Бул болсо полотенцелер, подушкалар. Ладно, кеттик дальше. Япониянын полициянын машинесин көрдүңөрбү? Черно-белый болот. Эч кандай линия жок. Асты кара, үстү ак. Все. Любой марка болобу, любой эме болобу, ушундай да, черно-белый. Разноцветный эмес демдейм да. Биякта күн тийип атат, тиякта кар жаап атат, тияк жакта. Тиги рекламный щитти көрдүңөрбү? Ошого тиги окуркаларды ырытпагыла деп жазып коюптур, предупреждение. Барды кээрлер тиги машинени тамеки чегип баратып ырытып коюшат, ошону ырытпагыла дейт. Пожар болот депчи. Бизде да любой жакта айтып баратканда ушундайлардан таап коюш керек экен. Мусор ырытпа, тигиндей жасаба. Бияка мындай кыл деп турсаң, киши көзүнө тийсе эле, окой жасабайын деп ойлойт да. Айтканда чо бир кулакка кирет, экинчи кулактан чыгып кетет. А булар кыйын, көрдүңөрбү? Тиги жазып коет прям перекресткадачы. Машинеде мынтип бүтүп отурасың, дополнительный сигналды тиги көзүңө кирет, ала жокчу. Кыргытпа дегенчи. Ошону заметке алып койсоңор. Разворот кылгыла. Деп бияқта будка бар, тоже биздин бизнесмендерге японский ноу-хау, пельмень жасап, японский гёза деп коет.
ошону тиги автомат менен сатышат да, замороженный, ошону көрөсүз коеюнчу силерге азыр. Азыр токтоюн. Мынакей, тиги однорукий бандит деп коет, пачинко. Ичибан дейт. Первый дейсиз. Мынакей. Так, 36 штук пельмени 1000 йен. 24 саат иштейт экен. Эме? Кассир жок, представляете, да? Мына киресиңер. Эшик жабылды. Көрүңүз, камералар турат. Бuyakta тиги гёзалар көрүнөт, сатылат пельмендер. Бүт ичинде замороженный. Карагылачы. Все четко, бир мындай эме. Бул эме холодильный сумочка. Бирөө 100 йен дейт. Мындай пакет бар экен. Деп бuyakta соустар бар экен. Көрүнөрбү тиги салемпирлер, соустар. Бирөө 200 йенден экен. Таре бул болсо 100 йенден экен. Көрдүңөрбү, киресиңер, акчаны тияка таштайсыңар. Урдабайсыңар, эчтеке бүт ачык. Көрдүңөрбү? Кандай сон. Покупатель жок, эчтеке жок. Мына монтип турат, любой. Түн ичинде курсаңар ачып кетсе, машина менен келесиң, стоянкага коесуң, аласың, кетесиң, үйгө апарасың, тигинтип жарить этип туруп, сковородкага жареный пельмени, жареный манты сыяктуу кылып отуруп жей бересиңер.